Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Метро Бабушкинская жактан мына ушундай даяр бизнес сатылат. Клиенттер чындыгында көп экен. Сираж деген агабыз ушул жерди сатып атыптыр. Шаурмадан 16 жыл стажы бар экен. Адамдардан көп өткөн жер экен да, мына көргөзүп болор. Адамдардын өтүшүн караңыздар мына. Адамдардын өтүшүн караңыздар. Адамдардын өтүшүн караңыздар. Бул жерде кафе Узген деген бар экен. Самса номер 1-де мына метро Бабушкинскадагылар, анан негизи эле такси тармагында иштегендер аябай көңүңүздөр билсеңиздер керек. Прям адам толтура болот экен да ар дайымчы. Бир келгенинде бир жарым саат, 1 саат болуп калды. Адам кирип эле атат да, кирип чыгып эле. Эмнеде кыргыздардын продуктовый дүкөнү бар экен. Нарагында Noken Самса, Самса номер 1, дагы кыргыздардын продуктовый дүкөнү. Мына ушундай, мындай айтканда Средний Азиядан келген адамдар көбүрөөк экен да. Мындай айтканда прямо элечи. Район ушундай. Метродон бир 10 мүнөт болуш керек. Азыр сурап берем. Ушундай чайханалар. Вкусная шаурма. Да, серьезно? Да, он очень вкусно готовит. Вкусно? Короче. Да, очень Он стаж 16 лет, говорят. Ну, видно, брат, заметно, короче. Бияқта грилдер сатат экен. Тоуктун куриный грилдер. Мына ушундай пряжкилер, мыналар бляштар, бардык сатат экен. Кофе аппарат алдым дейт, анан сатып бериптир кофе аппаратынчы. Азыр прям душевный маек кылабыз, прям туугандар. Агабыз менен сүйлөшүп калдым да, чындыгында тажадым дейт бияктанчы, Москвадан тажадым, Кыргызстанга барып бир иш баштасам деп аттыр да. Бул ойлоруна мен дагы дем бердим. Өнүгүү өсүү болуп атат. Баарын өзүбүздө дагы мындай бизнес ачкандар көбөйсүн депчи. Негизи прям бизнес ачкандар аябай көбүптүр. Кыргызстанда элечи торговый центрге кирсең, банкоматтар, мына көптөн бери барбай жүргөндөр бир барыңыздар эле. Вообще өнүгүү байкайсыздар да, жүрүңүздөр. Агабыз менен маек кылалык. Мындай брендтерин илип коюптур, вивискалар мына жанаткен түнү, зонтик бар экен моягында. Буручкаларын дагы көргөзөбүз. Мынакей агабыз. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Прям жумушуңузга аябай катуу кийлигишип, сүйүп калып экенсиз да. Анан могу полный дизайнды өзүм жасадым дедиңиз. Баардык нерсесине чейин бар, даяр. Документацияларым бардыгы жакшы. Алхамдулилlah. Ийнесинен жибине чейин кыйтык издеп бирөөгө 1 сом беребим деп калдыңыз. Прям сүйүндүм да. Ушундай бизнесмендер да бар экен депчи. Эли менен амандашабыз Сираж ага. Кенен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Ушул өзүм 16 жыл повар болуп иштеп жүрүп, бирөөнүн колунда. Эми кичине болсо дагы өзүм чакан бизнесим болсо деп ниет кылат элем да. Мурдатан. Ооба, мурдатан. Ушу ниетиме жараша ушул жер насип кылган экен. Ушул жерди ачып иштеттим. Аллага шүгүр, күнүнө мына 15 килограмм эт коём, кетат. Жакшы баары. Просто Кыргызстанга кетким келип эле, туруп эле ушундай болуп калдым да. Баарыңай. Кыргызстанга барып өзүбүздү ачып, ушул ишти өзүбүздү кылып. Башка жанагы жок. Претензия жок бияктан. Претензия жок, мына гриль түгөдү. Мына караңыздар. Грилди көрсөңөр болот. Гриль аппараты. Гриль уже 6 штук коебуз. 6 штук. Обедке чейин, обедтен кийин кылып. Кайсысын алып, кайсысын сатасың бул? Деп сатпас деп айтып коеюн. 310 сомдон келет штугу. Келиң, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Келиң экен. Караңыздар. Арка. Гриль калбай калды экен. Гриль түгөп калды. Машалла. Келиңиз чындап көп экен, Эмне сиз менен сүйлөштүрүңүз койгондук булар. Мен таксида кылып турам да. Сизби? Ошого кичине бияка рабочий сила дагы жетпей атабы дейм да. Мен өзүм жалгыз качественный нерсе чыгаргым келет. Качественный чыгарсаң өзүң кылышыңа туура келет экен. Бирөөгө ишенбейди. Бир адам жетишпей калат экен да. Мен айттым го, машина дагы бар, таксиге да чыгып турам, аренда дагы бар деп. Ошого бирөөсүн алып кетиш керек. Биринчи Кыргызстанга барып, ошол жактан эсе алып, ал жакта да бир көрөйлү. Ошол жакта калыңай. Ошол жактан аракет кылын. Бул жактан опытту алдык, үйрөндүк. Эми өзүбүзгө барып ошол жактан аракет кылыш керек. Эгер мына иш баштайм, чоң бир акчам бар, бизнес баштайын деген агалар көрүп аткан болсо, сиз Кыргызстанчы сүйлөшөсүзбү? Мен ошондон андайлар көп мен. Мен күтүп аткан өзүм акаларым, досторум бар. Кел дешет бардыгы. Бияка кел ушул жакта эле иште депчи. Жакшы жерге ачыпсыз негизи биякта да. Жакшы, место жакшы. О, жакшы район. Hiç претензия жок. Просто эс алыш керек болду окшойт. Мен тыныштык каалап калапсыз анда, Тынчтык каалап,
Kişine esi alıp 18 yıl oldu. Barlığınız gibi. O- Жүргөнүңүзгө өзү. 18 yıldan beri şu rayonda işlep ушул жерде жүрөм. Бабушкинскийде. Бабушинскийде. Местный окуапсыз да? Бул жерде как местный. Кыргызстанга да барып 1-2 жыл ошакта көрөлүчү. Кыргызстан өнүгүп атат. Аллага шүгүр. Баары жакшы. Компоттун ишти керек жөтөл жанагы болуп калады. Компоттун дагы өзү көңүл коюп мына жасашат экен да. Караңыздар. Перевод, да, брат? Или наличка? Айтайын дегеним, агабыз менен жолукканда эле негизи ушундай бир чакан бизнес ачайын деп ниет кылдым эле, Кудайым жеткизди. Мына ушул баардык деталдарды мээрим менен, сүйүү менен койдум. Шаурмадан сүйүү менен, көңүл коюу менен кылам дегенин айттым да. Ушу компотту дагы көңүл коюп жана кылат экен да. Прям коюк да, мындай дамучок компот эмес, прям сочный компот экен. Домашний компот да. Мына ушундай кылып үй бүлөсү менен жеңем экөө ушундай аракет кылып, Мындай ар мындай кандай десем, мындай кирип караганда эле мындай түшүнгөн адамга ясно да. порядочный да. Ооба, порядочный, ар бир мындай сантиметр өзүнүн орду бар да. Эми көргөздүкпү? Дизайнер жактан. Караңыздар. Мен ушул жерди ачканда көбү менден сураганда да, мен кафем бар, дизайнер жактан жардам бер. Оборудованиялар кандай туруш керек, мебелдер кандай туруш керек депчи. Мен бир 10-15 кафе ресторан ачкан болсок, начальник колунда иштеп жүргөмдө. 18 жыл ичинде, эмне 16 жыл ичинде. 16 жыл иштедим, келгениме 18 жыл болду. Ошо алган опытым ошол болуптур да. Дизайнер жактан кафе, ресторан сфераны жакшы түшүнөм десем да болот да. Машалла. Ушундай. Ага, буну канча деп атасыз? Сен канча дейсиз? Бул Боло турган жерин айтыңыз. Сиз менен турганы- талашып жүрүшпөсүн да. талашып жүрүшпөсүн, мындай ошо кеткен акчаны эле айтайын, 900 кеткен. Тогуз кеткен. Мына өзү көрсө деле болот. Даже мына аппараттардан бери турат. Мына- Бардыгы ИПшник. Көргөзүп баштадык мына туугандар. Кассовый аппараты, термосу и мына жаза жыргадым дейт. Көпчүлүк клиенттерим кирип отуруп чай ичти дейт. Кондиционери бар. Микроволновкасы бар. Несі түнде печкасы бар екен, жаңа компот кылганга мына. Мына бул жагы тостер демекчи туугандар. Күл чатырлары бар екен мына жерде. Анан эмнени айтам? Бул аппарат атын эмне деп коебуз? Шаурма аппарат. Шаурма аппарат ошол эле. Тумбучкасы, бул холодильник бе? Морозильник. Морозильник Кет ба? турганга, чтобы айнып калбаш үчүн. Бунусчу эмне деп коебуз? Фри аппарат да? Картошка фри, окорочка, крылышка пиширип берет. Крылышка кошсо болот. Крылышка, конечно. Суши кошсо болот экен, суши. Суши кошсо болот. Суши кошсо болот экен. Анан раковинасы бул жагы туугандар. Анан агабыз айтты го, ар бир нерсени деталь менен ойлонуштурун деп бычак койгон жерин караңыздар. Жууп туруп эле коюп берет. Бул жакта Wi-Fi эң негизгиси камерасы бар экен. Кана? 3 камера бар, прослушкасы менен. Прослушкасы менен. Ооба, телефондон көрө берет кадимкидей. Телефондон сүйлөп десе да болот. Телефондон кандай болот деп сүйлөсөң кадимкидей бияктагы адам көрөт. Бул жагда холодильниги мына тамак аш кое турган. Бул жагы гриль аппараты, бул жагы жеринде тумчка экен андай. Чисто необходимый нерсенин бардыгы бар. Холодильник. Соус жасаган блендер бар. Мониторду караңыздар. Бул мониторду эмне кандай кайер коем дедиңиз эле негизи? Бул монитор өзү сыртка туруш керек эле да. Бул жак коем дедиңиз беле? Бул айнек жака ушундайынан туруш керек эле да. Мэриядан уруксат берилбейт экен да сыртка койгонго. Ошого мен ойлогом муну дуалды алып салып туруп эле коем депчи. Неге? Дальнейшее. Эгер муну дуалды алып полный стеклянный прозрачный кылып койсо өтө сонун болот да. Даже муну жерге бир куриный шаурма, муну жерге говядина коюп койсо дагы вообще. Мына туруп алалы элек, мына карасаңыз. Ишиңиз жакшы экен да. Чындап сүйлөшүп деле адамды билесиң го, прям кандай душа менен сүйлөп атат, башка атат. Болду, көргөзөбүз. Кайсы кафе? Өзгөн кафе. Реклама кылып коёбуз. Өзгөн кафеси өзү адам толтура экен го. Адам көп жерде бар. Адам көп экен. Таксисттер бар ушул жерде да. Мен коллегаларым эконом мингендер. Могу жериңизди квадрат метрин чага албай калдык. Примерно бир 8-9-10го чейин чыгат да жериңизчи. 10 квадрат метр. Айына канча аренда төлөйсүз? Сууна, тогуна канча? Ипс кандай? 80 миң аренда берем. Да, солай. 80 миң аренда. 18-20га чейин суу менен свет.
100 000 кетет экен сиз. 100 000 арендаға кетет. Анан ИП-ни, если өзүндө жок болсо, 10 000ден төлөп иштесе болор эди. Нердин местный ИП. Местный ИП. Өзүнүн ИПси бар ооба. Муну жайылган кафе, чайхана бардыгы бир адам карайт дедиңизби? Бир адамга карайт. Бул эмне өзүнүн парикмахерский бар экен жерде. Жерде парикмахерский бар. Кыскасы мындай ошо өзүбүз жактан келген элдин баары ошол жерге жайгашкандай экен да. Ушул жерден, Кыргызстандагыдай район экен да, бул жерчи. Фитнестен чыгат, самса жейт, шаурма жейт, чачыны кыскартат. Парковка кеңир, бесплатный сам. Канча сурап атабыз ошондо? 900 000. 900 000. Түшүп берүү, коюп берүү жолдору жокпу? Алмаштыруу жолу, реальный клиент болсо келсе. Да, можно. Кыскасы ушундай. Мен сиздин номериңизди коюп койдум ага. Ишиңизге ийгилик. Жана сүйлөтөн сөздөр барбы? Сүйлөгөнчө жана кыла бериң анда. Сиз тындырбайт экен да? Обычный? Одну вам? Где? Все. Айына канча вручка чыгат? Акыркы мына 2 ай вручкаңызды айтып бериң, ошо жетиштүүлүк го дейм. Акыркы 2 ай 18-20 күнүгө ошондой. Эгер 15 килограмм күндө кетет, ошо кетсе. Сизде база бар да, клиентке база бар. Мына по факту көрүп атасыңарбы видеодо? Акчам болгондо окпойт эле, чындап эле мындай. Видео жок эле. Өзүм эле иштеп бере берем, шаурмист болуп. Чындап мындай. Сиз айттыңыз го да, эмнеге уйдун этин койсок, тоок этин койсок. Дуалды алып салып туруп, шаурма аппараты 2-ни койсом мына жерге. Жакшы болот. Мен просто Кыргызстанга кетким келип эле ушундай болуп калдым окшойт дейм да. Болсо иштетет элең да. Жакшы. Ошондо айына канча вручка калат мисалы? Мисалы бир адамды алып иштеткен болсо, жанагы шефне. Кандай десем? Примерно ошого чейин айтып берелик. Если бир адам жакшы иштеген адам болсо, 20 000ден выручка кылса күнүнө 600 000 болот да. Айыначы. Ошо 600 000ден ошо расходду чыгарат 100 000 арендага. Айлык чыгарат, анан всё. Мо кеткен расходторчу мына эт шаурма, ошо этти алган жеринен билиш керек. Халяльный, таза. Биз таза жерден алабыз, өзүбүз жасайбыз. Өзүбүздүн цех бар. Машалла. Если алам дегендер болсо, жанагы көрсөтүп коебуз. Если алам десе, көргөзүп, даже ошо кеткенге чейин үйрөтүп, мына по факту ушул эле калды. Али кетчү элек менимче. 9 деле болду элек. 7,5 болду. 7,5 болду. 7,5да уже эт Alhamdulillah mına tuğu atат. Баягы ар бир кыргыз адам билсе керек, не только кыргыз, Москвада жүргөндөр Кыргызстанга бир кетем дегенден кийин кетким кеп калат. Ошону айтам да. Мен ошондой болуп калдымбы дейм да. Анан бул ишими өтө өзүм мээрим берип сүйүп баштаганда. Анан бирөөгө таштап кетейин десем, ишенбейм. Бирөөгө ишенбейм. Чынында мындай айтканда. Шаурманы жакшылаткан келип шаурмасын жеп коюп мактады. Канча расход кетет ошондо, мун, пул, эт-бет айына айтканда, ошону тагып коюп. Расход 600дөн кемитипчи. Ошону 100дөн аякпай кетсе керек. Кеткеби? Если 15 килограмм болсо, если андан көбөйсө, көбөйөт да. Расходуна карап да. Анан качественный товар алыш керек. Помидордагы, мисалы, огурцыны кымбатын алыш керек. Качественныйын алыш керек. Каждый деталь өзүнүн вкусун берет да. Да. Жеп атканда байкайсың. Менимче биздин кыргыз блогерлердин арасынан мындай куриный шаурма таткан биринчи силер болуп атасыңар окшойт. Мындай көргөн эмесмин да мен. Куриный тоуктан шаурма жасаган жердечи. Мына акчасы бар адамдар көрүп аткан болушу мүмкүн да. Өзүңүз канча күн үйрөнүп кеткенсиз, канча күн үйрөнүп кетсе болот негизи элечи, мындай алып иштеп кетем деген адамдар болсочу, билген адам болсочу бул жак. Если душасында болсо бир жума да. Үйрөтүп коесузбу? Ооба, үйрөтөм. Үйрөтүп коесуз? Конечно, үйрөтөм. Анда калганына өзүңүз менен келип сүйлөшсүң, алат адамчы. 400 рублей будет. Калганын эми өзүңүз менен сүйлөшүп аласың. Бул жагы полноценный кеңири видео болду. Ооба. Мен ишенем, алат адам сразу эле чыгат. Сиз дагы Кыргызстанга барып, бир бизнесмендин ордун толтуруп, Кыргызстанга. Все, спасибо.
жакшы салымда кошот ишеничтебиз. Рахмат. Өзүңүзгө барың, Кудай кааласа өнүгүүлөр болуп атат. Сол жактан баштаңыздар. Мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Прям мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Шаурмаңыз басып эле арзан экен, а? Шаурма 200'дөн, ооба. 200'дөн. 200'дөн. Шаурма 200'дөн. Канал каттала кетиңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Мына агамды номерлерин коюп чыгарып койдум. Чалып байлансаңыздар болот. Метродон бир 10 мүнөт болсо керек, а? Же канча чыгат? 7 mi? 7 мүнөтпү? Примерно 10 мүнөт менен. Таксилерден түнү ушул жерлерде уксайт. Түнү деп тоң такси болуп кетет. Агам деле таксинин кабары бар экен. Башаган уруп турам дейт. Көрүшкөнчө туугандар. Ынтымакта, биримдикте бөлүнүп жарылбай, билип-билбей бири-бирибиз аркабыздан жазбай комментарийлерге жакшылары жолуп жүрө элек. Акыркы сөзүңүздү сүйлөп койгондо сиз эми бошоп калдыңыз. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Аллах разы болсун силерден дагы. Кандай десем, просто мен бул жерди жыйнап туруп Кыргызстанга алып барып туруп ушуну эле коюп ачып койсом да болот эле. Ал жака барып деле азыр ачсам акча кетет да. Бунун ар биринин мээримин кеткен да, ар бир даже мыгынын каксаң деле ар биринин өзүнүн орду бар да. Машалла. Бир жакшы адамга ушул жер насип кылсын, пайдасын көрсүн, ушул жерден өнүп өссүн. Аны көрсөк биз сүйүнөбүз. Кыскасы айына 400 000 бар экен, өзү алып иштеткен болсо. 400 000 смело эле бар, 450 000, 500 000 Тимо блогерге таштап шаурма көп болуп атат эми. Ошо удобный болду таза. Жана жаман комментарий жок. Сөкмөй жок. Комментарий чайды бекер берсең рахмат айтып кетет. Комментарий биз элдердин курсагын тойгосок, чай берсек, нан берсек, анан буга жаман комментарий ким жазат билбейм. Ассаламу алейкум ага, ишиңизге тич болуңа. Сизде жакшы адамдар көбөй берсин чындапчы. Рахмат жон. Душа менен зор видео тартылды иншалла бүгүн. Рахмат, Алла разы. Ишиңизге ийгилик. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.